Сыягүл айым 6 жолу оор операцияны баштан кечирген. Дарыгерлер жатын моюнчасынын шишиги деген бүтүм коюшкан. Рак илдети менен күрөшкөнүнө 10 жылдан ашканын айтат. Мамлекеттин бекер дарысынан тартып, акылуу кымбат дары дармектерди алат. Залал шишик оорусуна кабылгандарды бекер дарылоону токтотуу демилгесине каршы. Төлөнгөндө кыйынчылык болот. Чынында эле кыйынчылык, потому что дарылар кымбат. Дарылар абдан кымбат келип атат. Чынын айтканда абдан кымбат дарылар көп. Көп дарыланган, мен анын баары башыман өткөндөн кийин колунда барларга билинбесе керек, колунда жокторго көбүнчө дарылана албай калып, төшөктө жатып ошондон ары кетип аткандарды деле көрүп атам, угуп атам. Кыргызстан онкологиялык ооруга чалдыккандардын дарылоо чыгымын көтөрө албаган өлкөлөрдүн катарын толуктайт. Эми онкологиялык ооруга кабылгандар мамлекеттен бекер жардам ала албай калышат. Эл өкүлдөрү ракка кабылгандар акысыз дарыланат деген жоону жокко чыгарышты. Демилгечилер рак илдетине чалдыккандарга көрсөтүлгөн бекер дарылоонун сапаты төмөн, онкологиялык кырдаал оор экенин белгилешет. Бейтаптарга кызмат көрсөтүү сапатын көтөрүү керек. Мы все-таки принимаем решение. Биз сапаттуу дарылоону камсыздоо максатында онкологиялык акысыз дарылоону жоюу чечимин кабыл алдык. Оор илдетке кабылган элге сапаттуу кызмат көрсөтүү жана эффективдүү таасир бере турган дары-дармектер менен камсыз кылуу башкы максат. Ал эми коомдук фонддун өкүлдөрү онкологиялык оорулар бекер дарыланат деген мыйзамда жазылуу бойдон калганын айтышат. Ракка кабылгандар эзели акысыз дарыланышкан эмес. Акча төлөнүүчү химия терапиясынан тартып, башка кызматтардын баары дары-дармектер бейтаптын чөнтөгүнөн кетет. Ооругандар мамлекетке мыйзам чегинде акча төксө, онкология борборундагы эскилиги жеткен жабдыктарды оңдоп, тартыш дарыларды кенен алууга мүмкүн болмок дешет. Бейтаптар өзлөрү акча төлөсө, ошол эле акчадан керектүү дарылоо, дармектер же оборудование болсо, ошол акчага алынмак эле деп атабыз да. Ошондо коррупция да жоюлмак, бейтаптар да гарантия, 100% гарантия болмок да жакшы дарылоого. Ракка кабылган бир бейтаптын дарылануусуна орточо 22,5 миң сом керектелет. Өлкө бюджетинен болгону 2,5 миңге жакын каражат бөлүнөт. Андыктан дарылоо бейтаптардын эсебинен жүргүзүлгөнү чындык дейт улуттук онкология борборунун жетекчиси. Онкологиялык ооруларды акысыз дарылоону жокко чыгаруу бардык бейтаптарга тиешелүү эмес. Ооруларга 50% жана толугу менен бекер дарылоо жеңилдиктери болот. Категория льготников деп коет. Бул кичинекей балдар 16 жашка чыккан, участники войны деп коет, эне батырлар, инвалидтер, ошондой бир категориялар атайын иштешип чыгарылат. Жылына 5 миңге чукул жаран залал шишик оорусу менен кайрылат. Өлкөдө жалпысынан 23 миңге жакын онкологиялык бейтап каттоодо бар. Жылына оорудан 3 миңден ашык жаран дүйнө менен кош айтышат. Айымдар арасында көкүрөк, жатын моюнчасынын залалы биринчи орунда экен. Ал эми эркектер ашказан шишиги менен көп жабыркашат. Ал эми акысыз дарылоону жокко чыгарган мыйзам долбоору президенттин кароосуна жөнөтүлгөн. Айнура Исмаилова, Тлек Аскатбеков, Вести, Бишкек.